Саламатсыңар урматтуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы сандарды эсептөө системаларында которуу алгоритмдери. Сабактын максаты эсептөө системаларынын түрлөрүн көрүүнү. Сандарды ондук эсептөө системасынан экилик, сегиздик жана 16 эсептөө системаларына өткөрүү алгоритмдерин көрөлү. Санды экилик эсептөө системасынан жакынкы системаларга которуу жөнөкөй үчүн эсептөө системаларынын дал-кел таблицасын колдонобуз. Ондук санды экилик эсептөө системасына которуу үчүн ал санды тийиндиси эсептөө системасынын негизинен башкача айтканда эки санынан кичине болгонго чейин экиге удалаш бөлүп берилүү керек. Эсиңе тут. Экилик эсептөө системасында сан бөлүүнүн акыркы жыйынтыгынан баштап бөлүүдөгү калдыктардын тескери багытта удалаш жайгашуусу түрүндө жазылат. Сандарды эсептөө системаларында которуунун бир нече ыкмалары бар. Биринчи, санды эсептөө системасынын негизине бөлүү ыкмасы. 22 санын экилик эсептөө системасына өткөрөлү. Ал үчүн 22 санын 2 санына бөлөбүз. Жана тийиндиси 11 болот. Калдыгы 0. 11 санын 2 санына бөлүү үчүн анда бизде калдыгы 1 жана тийиндиси 5 болот. Эми 5 санын кайра 2 санына бөлөбүз. Калдыгы 1, тийиндиси 2. 2 санын кайра 2-ге бөлөбүз. Тийиндиси 2 санынан кичине болгонго чейин кайра бөлө беребиз. Тийиндиси 1 чыкты, демек бөлүүнү токтотобуз. Эми карап көрөлү. Оңдон солго карап жазабыз деп айтылды. Эми карап көрөлү. 1 0 1 1 жана 0. Ошондо жообу 22 саны экилик эсептөө системасында 1 0 1 1 жана 0 саны менен жазылат. Экинчи ыкма калдыктарды аныктоо ыкмасы. 22 санын 2-ге бөлгөндө 11, калдыгы 0 болот. 11 санын 2-ге бөлгөндө 5, калдыгы 1. 5 санын 2-ге бөлгөндө 2 жана калдыгы 1. 2 санын 2-ге бөлгөндө 1, калдыгы 0 жана тийинди 1 болот. Жооп 1 0 1 1 жана 0. Экилик системада ушундай жазылат. Калдыктарды аныктоо ыкмасы. Ондук эсептөө системасындагы сандарды негиздери башка, мисалы негизи 8 болгон эсептөө системасына кантип өткөрөбүз? Ал үчүн ошол ондук санды калдыгы эсептөө системасынын негизинен кичине болгонго чейин негизги ыраты менен бөлө берүү керек. Андан соң акыркы бөлүүнүн жыйынтыгын жана бөлүүдөгү калдыктарды тескери багытта жазып чыгабыз. Сегиздик эсептөө системасы. Санды эсептөө системасынын негизине бөлүү ыкмасы. 39 санын 8 эсептөө системасына жазуу үчүн ошол 39 санын 8 санына бөлөбүз. 4төн жана калдыгы 7. Демек 4 жана 7 47 деп жазылат экен 8. Эми калдыктарды аныктоо ыкмасы менен 39 санын 8-ге бөлгөндө 4төн тиет жана калдыгы 7 болот. Жооп 39 саны 8 эсептөө системасында 47 саны менен жазылат. 16-лык эсептөө системасы. Ондук эсептөө системасындагы санды 16-лык системага которуу үчүн ал санды калдыгы 16дан кичине болуп калганга чейин 16 санына удалаш бөлүп чыгуу керек. 16-лык эсептөө системасында сан бөлүүнүн акыркы жыйынтыгынан баштап бөлүүдөгү калдыктардын тескери багытта удалаш жайгашуусу түрүндө жазылат. Мисалы 226 санын 16-лык эсептөө системасына которолу.
Санды эсептөө системасынын негизине бөлүү ыкмасы. 226 санын 16га бөлгүсө тийгиси 14 калдыгы 2. Эми 14 саны 16 санынан кичине болгондугу үчүн 16лык эсептөө системасында 9дан жок цифралар тамга менен белгиленгендиктен 14 санын тамгасы менен жазабыз. Ошондо жообу 226 саны 16лык эсептөө системасында 2 деп жазылат. Калдыктарды аныктоо ыкмасы менен эсептеп көрөлү. 226 санын 16га бөлсөк 14 калдыгы 2. 14 санын негизи болгон 16дан кичине. Демек, мында ары бөлүүнү токтотобуз. 14 жана 2 санын алабыз. 14 саны 16лык эсептөө системасында тамгасы менен белгиленет деп айттык. Жыйынтыгында ни алабыз жана 2ни кошуп жазабыз. Жообу 2. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта амандашканча сак саламатта болгула.